Endi ырпага чакырсын деген нерсени жасап атат. Кыргыз каада салт, үрп адаттарын, нарк насилдерин сактап, аны келечек муунга жеткирүү менен гана мамлекеттүүлүктү сактап калса болот. Улуттук баалуулуктардын тарбиялык мааниси бар болгону менен аны түшүнбөй жаткандар да бар дейт чогулгандар. Азыркы жаштарыбыз мурдагы каада салтты бири-бирин сыйлоону, адеп ахлакты кичине мындай бөлөк чөрөк түшүнүп атат го деген ойдомун да. Эски мурдагы ата-бабаларын десе эле, бул эски анан тигиндей мындай деген ойго келишет, андай эмес. Бул анткени улуттун өзүнүн ошол каада салты менен, үрп адаты менен, тили менен улут да. Ошону менен улут сакталып келет. Улуттук баалуулуктар Актала районунан чыгаан атуулдардын башын бириктирген жыйында да талкууланды. Анда президент Садыр Жапаровдун инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана тарбиясы, улуттук нарк жөнүндө жарлыктарын ишке ашыруунун алкагында өткөрүлүүдө. Биз өзүбүздүн жолубузду тандап алышыбыз керек. Биз өзүбүздүн ала тообуз бар, ошонун бийиктигине чыгышыбыз керек. Мен азыр деле ошону айткым келет. Эми ал үчүн мына өзгөчө мына бизге окшогон улуу адамдар, тажрыйбалуу адамдар, жана келген аксакалдардай болгон билимдүү илимпоздор, чыгармачыл чөйрөнүн адамдары келип ушул эл менен жолугуп, мына могул жакшы саамалык болду деп эсептейм. Жыйындын жүрүшүндө президенттин жарлыгын ишке ашырууда ар бир жарандын ролу, заманбап технологияны өздөштүрүп, айыл чарба, саламаттыкты сактоо сыяктуу ар кыл тармактар боюнча коомдук ишмерлер, илимпоздор, академиктер баяндама жасашты. Алардын катарында кен байлыктарды жана аны пайдалануу туурасында кеңири баяндалды. Адис болбосо кен ачылбайт, кен табыш татаал. Көпү стадион, ана акча техника талап кылат, жол салынат, электр энергия курулат. Азыр эл дүнүйө өсүп кетип атат, глобализация деп атабыз, анасы чатактар болот. Биздин кыргыз элинин жаштарына каралганда окугула, эмгектенгиле, чыдап күтө билгиле. Иш чара Актала эл коому тарабынан уюштурулду. Жыйындын соңунда резолюция кабыл алынды. Нороз Абылаев, Ала Тоо 24, Нарын облусу.